Erkeklerдің шым киюсү кандай болуш керек? Томуктан ылдый шым кийүү арам, жазасы катуу деп айтып жатышаттар. Ушул жөнүндө толук түшүндүрмө кетсеңиз. Ден соолукта болуң. Алла разы болсун. Жок, туура, томуктан бийик коюш керек. Томуктан төмөн түшпөш керек. Томукта болсо ниче дагы. Жогору болсун. Томуктан түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну исбал деп коет. Алла таала эртең кыямат күнү рахмат назары менен карабайт деген. Бул эгерде текеберликтин себебинен болсо, сиз айткандай арамдын өкүмү. Эки текеберликтик эмес, чын шымы түшө берет. Жесо ушундайлардан жөнөкөй эле ага көңүл деле бурбайт. Коомчулукта мисалычы, ал макру болот, арам болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан, текеберликтин себебинен ушу шымын томуктан ылдый, же болбосо кийимин томуктан сүдүрөгөн, мына ошонун арамдыгын айткан. Эгерде жөн эле мындай динге маани бербегендер деле көп, текеберленбей эле, просто ушунга кандай сиңип калган, коомчулукта сиңип калган, томуктан ылдый түшүрүп кийиш керек дегенчи. Анын баардыгын эле баягы арамдын бурчуна тыга бербеш керек да.